Алай районундагы Памирлик кыргыздарга өлкө башчысынын атынан азык-түлүк жана кышкы кийим-кече түрүндө материалдык жардам көрсөтүлдү. Жалпысынан 17 үй-бүлөгө жардам берилип, 160 килограммдан un, 55 килограммдан макарон азыгы, 53 килограммдан кант жана 12 литрден өсүмдүк майы менен катар күрүч, чай, ар кандай таттуулар, кышка карата жылуу кийимдер, балдар үчүн бут кийимдер тапшырылды. Президенттин бул аманатын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев Алай районунун Талды суу айылына даректүү жеткирди. Ал Памирлик бир туугандар этностук кыргыздардын өзгөчө категориясы катары мамлекеттин жана өлкө башчысынын көзөмөлүндө тураарын айтты. Талды суу айылына республикалык бюджеттен 20 миллион сом бөлүнүп, президенттин тапшырмасы менен кыска аралыкта Памирден көчүп келгендерге жарандык берилгенин, аны менен катар 38 балага, 17 энеге жөлөк пул, 2 жаранга карылык боюнча пенсия дайындалганын министр кошумчалады. Учурда өлкөнүн аймагында 108 Памирлик кыргыздар жашайт. Жалпысынан 22 үй-бүлө болсо, алардын 17си Алай районуна жайгаштырылган.